Байкем Шамал Сайда кафе иштечү. Азыркы бир тууган байкем. Арендага алып иштечү. Келмек иштейбиз деди. Келгенден кийин 4 түрдүү шашлык пишират элем ошол жерде. Шашлыкчы да мындайча айтканда жайындасы келдим, кыжаалат болуп, аябай кыйналып, арыктап кеткенмин, окуй берчи. Короче, сөөгү эле көрүнүп калган да. Анан келдим дагы 4 түрдүү шашлык пиширам. Окорочка, баранина депчи, кебаб, анан утка болчу да. 4-үнчүсүчү. Анан ал мезгилде, ошол мезгилде жаман кыйнаган. Мисалга Шамал Сайлык туугандар баягы бизди оштук сарттар дей берчү ал жерде. Сарт дейт эле биздичи. Жакшы эле түшүндүрүп айтсаң, булар баягы түндүккө жакыныраак да сарттар деп туруп эле кыйнай берчү да келип алып элчи. Кээ бирде келип алып шашлыгыңды алып алып эле аябай кыйначу биздичи. Ушундай болчу бирок. Ушундай болчу. Эми ал мезгилде баягы түшүнүк башкача болсо керек. Эми азыр өзгөрдү го, андай жок азырчы. Бул реально ушундай болчу да. Шамал Сайлык, мен Шамал Сайдан болом десе кээ бир байкелер тийишип коем. Шамал Сайдан мен кыйынчылык күндөр өткөн. Кыйнагансыңар бизди. Кыйнагансыңар деп.